Ар бир адам өзүнүн жашоосунда жаныбарлардан айырмаланып, ойлонуу касиетке ээ. Биз оюбуз менен өзүбүздүн келечегибизди дагы курууга, келечекте кайсыл бир жолдорду табууга чоң салымыбызды ушул ойлонуу аркылуу билебиз. Аны сиздер эң жакшы билесиздер. Ошондуктан азыр мен кайсыл аудитория экениңиздерди, кандай ой жүгүрткөн адамдардан экениңиздерди өзүм үчүн билип алууга сиздерди көзүңүздөрдү жумуп коюңуздарчы деп сурангым келет. Көзүңүздөрдү жумгула. Ошо жумгула десе да карап отургандарга таң калам да. Глаза закройте деш керекпи же close your eyes деш керекпи? Капатын лүтфен. Көзүңүздөрдү жумгандан кийин азыр бир канча суроолорду берем. Эмне үчүн көзүңүздөрдү жумдуруп атам? Башка бирөөлөрдөн комплекс болбош үчүн деп. Камералар силерден сураныч, ушул айымдардын мырзалардын көздөрүн жумуп суроолорго жооп берип атканда беттеринен тартпай эле койсоңуздар. Бул биринчи. Эми мындай, барыңыздар, кош келиңиздер биздин тренингтерге. Бир канча жылдардан бери Нур Академия ушундай семинарларды өткөрүп келет. Абдан жакшы активдүү катышып келесиздер. Аныңыздарга чоң рахмат. Азыр биринчи суроо болсун. Адам өнүгүүгө, өзгөрүүгө өзү кадам ташташ керек дегенге ким макул болот? Кол көтөрүп койгула. Рахмат. Адамдын ою өзгөрсө, жашоо өзгөрөт дегенге ким кошулат? Кол көтөрүп койгула. Мен тартынчаакмын дегендер кол көтөрүп койгула. Мен укмушмун дегендер кол көтөрүп койгула. Мен китепти көп окуйм дегендер кол көтөргүлө. Китеп окушум керек эле дегендер. Ой, китеп окуй албай жүрөм дегендер. Китеп менин келечектеги жашоомду өзгөртөт дегендер кол көтөрөбүз. Баарын билет турбайсыңарбы? Мен бактылуу болууга өзүм гана милдеттүүмүн. Ар бир адам жазылган тагдырды дуасы менен жана аракети менен кичине болсо да өзгөртө алат дегендер кол көтөрөбүз. Мен YouTube'дан пайдалуу сабактарды угам дегендер кол көтөргүлө. Ошон үчүн ушул жердемин дегендер кол көтөргүлө. Окушум керек эле, бирок бир дагы курска барып көргөн эмесмин дегендер кол көтөргүлө. Өзүн өнүктүрүүчү курстарга барып жүрөм дегендер кол көтөргүлө. Окусак, өнүксөк, өзүбүздү өнүктүрсөк, Кыргызстан алдыга умтулат дегендер кол көтөргүлө. Мен жеке бактылуу болсом, Кыргыз эли бактылуу болот дегендер кол көтөргүлө. Эмнеге биз өнүкпөй атабыз? Баарын билет экенбиз. Баарын билем, бирок кылбайм дегендер кол көтөргүлө. Мен жалкоомун дегендер кол көтөргүлө. Могу жердегилердин колдору бар, Өйдө. Эми көзүңүздөрдү ачып коюңуздар. Мындай да, ким тартынчаак десе, даже кол көтөргөндө да тартынчаак экенибиз билинип атат да. Ким бактылуу болгусу келет? Ким мондай бактылуу болгусу келет? Көрдүңөрбү? Бул эмнени билдирет? Бул биздин жашоого оңой экенибизди билдирет. Бул жана легкий на подъем деп коет го. Сен эгер ушундай бир уккан нерсеңди жасай калсаң, бирөөлөр чакырганда чуркап бара калсаң, ушундай бир айымдар келе калганда ордуңардан тура калсаңар, бирөө бир жакшы нерсе айтканда ошону барып жасай калсаңар, ошонун баардыгы биздин жашообуздун кичинекей майда бөлүктөрүн курат экен да. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам деп айтат, Ошол майда нерсе биздин жашообузду, ийгилигибизди курат да. Ким жоолук салынгысы келет? Ким салынгым келет, бирок салына албай атам дегендер? Жоолукчандар кол көтөрөбүз. Рахмат. Азаматсыздар, өтө кубанычтамын. Эми кичинекей убактыбыз бар. Ошол кичинекей убактыбызды
Биз абдан көп интернеттен берилип аткан суроо жана абдан көп тааныштардан дагы аябай кызыккандар бар. Эмне үчүн жоолукка кирдиңиз деп. Эми залга суроо. Эмне үчүн жоолук салынат? Эмне үчүн салынат? Ким айтат? О. Кандай? Парз. Аллах айткан, жоолук салынуу парз деп. Экинчи? Мынтип атат да. Биздин мындай нерсебиз бар. Оюбуздагыны ойлонуп алып эле элдерди укпайбыз да. Бул айтып атат парз, тил жактан да кол көтөрүп айтып атышат парз депчи. Демек, бизге эмне жетишпейт? Кыргыздын аялдарына кунт коюу жетишпейт. Ушул жерден жанагы Нуржигит агайдын эмесин чыгардым да, рекламасынчы. Анан мага жеке катка мынтип жазышты. Эже дарегин айтып коюңузчу, эже дарегин. Анан айткым келет да, мындай көзүңдү ачып карачы, суранам. Же болбосо, эже кайсы номер менен, эже Ибраимов кайда деген сыяктуу суроолорду бере бересиздер да, көчөгө чыгып адамдарды токтотуп сураңыз. Кечиресиз, Ибраимов кайсы жерде деп. Ким ой таап келди? Азаматсыздар. Ким адашып жүрүп келди? Бирок келди, азаматсыңар. Демек, жашоодогу ийгиликтерибиз ошого көз каранды экен да. Биз жок, эми номерди деле жазбаптыр, барбай эле коеюн десең, өзүң эле жеңилип атпайсыңбы? Демек, биздин бардык аракетибиз өзүбүзгө гана көз каранды. Аны силер аябай жакшы айтып атасыздар. Дагы эмне үчүн жоолук салынабыз? Жамандыктан сактануу үчүн. Жакшы жооп. Дагы ким айтат? Эмне үчүн жоолук салынат? О, ыйманыңызды бекемдеш үчүн. Дагы катуу айтабыз? Тазалык үчүн. Дагы абратты жабуу үчүн. Туура. Дагы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бейишке кирүү үчүн дегенди ким айтты? Ошону коркпой эле айтыңыз. Бейишке кирүү үчүн дебейлечи, ден соолук үчүн абдан жакшы. Дагы эмне үчүн аялдар жоолук салынат? Ким билет? Аялдык энергияны сакташ үчүн. Азыр кол көтөрөбүз. Аялдык энергия эмне экендигин ким билет? Аялдык энергия деген эмне экендигин билбегендер кол көтөрөбүз. Көтөрбөгөндөр кимдерге кирет? Дагы эмне үчүн жоолук салынат аял? Келгиле мырзалардан угабыз. Бизде дайыма аялдар сүйлөйт экенбиз, аялдар аракет кылат экенбиз, Кана мырзалардан. Кош келдиңиз. Ушул жигитчи кытайлык кыргыз да. Аябай кыйын да, Кыргыз айтабыз. Памирлик кыргыз. Кош келдиңиз. Ушул Памирден бери келип аракет кылып курстарга, анан ушундай семинарлардан калбайт, ишиңизге ийгилик болсун, азаматсыз. Сизден жооп угалык. Аял кыздардын жоолук салынганы тууралуу айттым. Эмне үчүн жоолук салынат? Жоолук салынуу дегенде Жок, мен айтып коем азыр сиздикин кайра. Жоолук салынуу дегенде биринчиден бул жана баарыбыз айткандай эле жараткан Кудай тааланын буйругу кыз келингечи. Жана биз негизи тарыхыбызды, салтыбызды карап көрсөк деле, ошол Памирде жашаган кыргыздарды деле карап көрсөк, аялдары берет окшойм, микрофонду узак болуп кетти. Ошол башка жакта жашаган кыргыздар дагы карап көрө турган болсок, аялдары жамынып кийинип, кыздары болсо эми сөзсүз түрдө эле мондай хиджаб кийбесе дагы, кыскасы ошол бетин, аврат жерин жапкан кийимдерди кийип жүрөт. Албетте бул салтыбызда дагы бар нерсе, жана Кудай тааланын дагы буйругу деп билем. Рахмат. Анда Кыргызстандык кыргыздардан жокпу эркектер? Айта турчу, эмне үчүн жоолук салынат? Эркектерден. Байке, айтыңызчу. Алла субхана таала намазды кандай парыз кылса, аял кишиге хижабды парыз кылган. Суперсиз. Аллах таала кандай намазды парыз кылса, жоолуктун дагы ошондой орду бар экен, ошондой парызы бар. Дагы жигиттер, жаш жигиттерден ким айтат? Бул жактан. Сиз айтып коюңуз. Ушу калпак кийгендер эле аябай жакшы айтышат экен да. Негизинен Алла таала ар бир нерсени парыз кылып жатканда, ал адамга кандай керек экендигин билип туруп парыз кылат да.
ал адамга оор эмес, балким ошол адамдын өздүгүн табууда, өзүнүн бактылуу жашоосунда эмне экенин билип туруп парыз кылган да. Ал эми аял адамдын өзүнүн ауратын жабуусу, бул жана эле айтып өттүк, өзүнүн энергиясын сактайт деп атабыз. Жана болбосо көпчүлүгү бул жерде эже карындаштарыбыз ошол энергия эмне экенин билбейт экен, ошол себептен ушул нерсени да түшүнбөй жатат. Ай азаматсыз. Азыр ушу микрофон жиберсем, энергия эмне экенин айтып койсун, кандай дейсиздер? Сиз билесиз да, аялдын энергиясы эмне экенин. Анда микрофон берип койсоңуздар. Чындыгында азыр бир сүйлөп атам. Энергия деген бул чындыгында кандай айтсам экен? Ар бир адам, эркек адам өзүнүн сымбаттуулугу менен, өзүнүн эркектик мүнөзү менен кандайдыр бир энергияга ээ болот. Ал бирок аял адам эркек адамга караганда аябай назик жаралган да. Мындайча айтканда, ал аял адам өзүнүн назиктигин эркектердикине окшотом деп атып, өзүнүн назиктигинин себебинен эркектерге да окшош албайт, анан энергиясын дагы жоготуп туруп, ортодо кандайдыр бир мисалы башка жаныбар менен башка жаныбарды. Ооба, түшүндүк. Кол чаап койсоңуздар жигитке. Биздин вактыбыз тардыгына байланыштуу. Сиз абдан туура айттыңыз да. Эркектин табияты күчтүүлүк, табышкерлик, Ал эми биз билип билбей, мисалы мен өзүмдү айтайын, башкаларды эч кимди айтпастан өзүм жөнүндө айтсам, чынында биз аялдын табияты кандай экенин билбестен көп жыл бою адашып жүрдүк. Күчтүү болобуз деп жүрдүк, кыйын болобуз деп жүрдүк. Карьеранын башына чыгып, карьераларыбыздын баардыгын баягы эл жеткен жерге мен да жетем деп жүрдүк. Анан ошол учурда чачтарды кыркып, бирок мен кырккан жокмун. Чачтарды кыркканыбыз, шым кийгенибиз, кайсыл бир учурдагы өзүбүздү мындай бийик алып, катуу сүйлөгөндөрүбүздүн баардыгы эркектик энергия болот экен. Ошондой болуп жүргөндө адам өзүн таба албай эле кыйнала берет экен. Эгер сиз дагы азыр бир проблемалар болуп кыйналып аткан болсоңуз, чынында ушул жигит туура айтты. Аялдык энергия эмне экендигин карап көрүңүз. Биз билбеген нерсебизди билгенге милдеттүүбүз. Эгер мурда сен бир нерсени билбесең, кечиримдүү, бирок сен азыр ушул интернеттин заманында, замандын талабына ылайык өтө көптөгөн курстар бар, марафондор бар, изденүүлөр бар, китеп бар, YouTube бар. Ошолордун баардыгын колдонуп туруп, аялдык энергия эмне экенин билбесең, андан башка дүйнө таанымыңды кеңейтпесең, күнөө өзүңдө, Ошондуктан ар ким өзүн сыйлаган инсан изденели, анан бир күнү ушундай өзүңүздөр каалаган нерселердин баардыгына колуңуздар жетет деп ишенем. Мен кантип жолукка келдим? Мен өзү 6 классымда, азыр эстегенде 6 классымда эртең менен атам азан айтканынан ойгончу элем да. Аллах акбар деп. Азыркыга чейин кулагымда. Демек, биздин аталар азан айтканы, намаз окуганы кызынын качандыр бир кезде жоолук салынганын алып келет экен. Ким макул? Кол көтөрөбүз. Ошол сыяктуу биздин дагы, мен айтпадымбы, мурда аябай жаңылышып жүргөн экенбиз, мурда ачык-чачык кийинип жүргөн экенбиз деп. Анан азыр эле жоолук салынып алып эле кыйын болоюн деген ниетим жок. Болгону чынында өзүн издеген аялдар болсо, өзүңүздөрдү динден табасыздар, өзүңүздөрдү жоолукка кирип катынгандан табасыздар. Бул эмне берет? Сиздер айткандай эле, биринчиден Аллахтын айтылган нерсеси, Аллах өкүм кылгандан кийин эч бир адам баласы аны талаша албайт. Аны биз билебиз, Бирок биз докажи дегенге аябай кыйынбыз, Биз эмнегедир сунуштарыбызды бирөөлөр бизди уговаривать этсин, бирөөлөр бизди жоолук салыңчы десин деп. Кээде мен даже бир мырзаларды билем, сен жоолук салынсаң, мен сага 570 алып берем дешет да аялдарына. Анан ошентсе дагы жоолук салынбай жүргөн адамдар бар. 570 деген Lexus машинеси, эгер билбейм деп кала турган болсоңуздар. Айтайын дегеним, бул бирөө үчүн эмес. Бейишке күрөө өзү үчүн, Кээде айтат да, өткөндө бир таксиде бир мырза айтты да, сиз мен аялыма айтып коюңузчу жоолук салынсын дейт. Анан мен айттым, аялдарды кыйнабагыла, түшүндүргүлө депчи. Ким макул ушун менен? Аялдын баары макул экен да. Демек, биз үлгү болуу аябай оор деп ойлойсуздар. Жоолук салынуу аябай оор деп ойлойсуздар. Кыздар, алтындарым, эжелер, жоолук салынуу оор эмес.
чын эле оор эмес. Сиздер билесиздер, мен кандай кийинчү элем? Мен ачык кийинчү эмесмин, бирок мен абдан кымбат кийинчү элем, прическанын, макияждын түрүн кылган адам болчумун. Кудайдын куттуу күнү 145-60 миңим ошол краскаларга кетет эле. Ошол сыяктуу силер ойлойсуздар, арзан эмес, кымбат болуш керек ушу жабык кийингенде. Кымбат деле эмес кыздар. Тескерисинче, мурда 15 миңге көйнөк алсам, азыр 3 миңге алып калдым. Азыр 1,5 миңге дагы көйнөк алып калдым. Оймогартка барсаңар, Айжан эжеңердин эмне деген сонун кыргызча көйнөктөр бар. Оймогартты ким билет? Билебиз, бирок барбайбыз, Анан өткөндө бирөө жазып атат да, эже хиджабты кийбей атышат, себеби акчалары жок дейт да. Анан мен айттым, ал башка кийимдерди деле кийип жүрсө керек. Демек, жылаңач эмес болсо керек, Жылаңач болсо макул дейт элем, бирок башка кийимге деле акча кетип атпайбы? Джинсыңарга, кофтаңарга, ошондуктан азыр эмнеден башташыбыз керек? Биз биринчи жөн гана жабык кийинүүдөн баштап көрүңүздөрчү. Жөн гана. Себеби орустарда деле дүйнөнүн бүткүл элдеринде, Европада, ошол эле церковьта, ошол эле башка еврейлерде башын жаап жүрүү деген нерсе бар. Аялдын куту ошол башынан чыгып кетпеш үчүн биз жоолуктар салынат экенбиз. Эмне үчүн дааратканага башыбызга бир нерсе кийип киребиз, Жаман нерселер бар экендигин бардыгыбыз билебиз. Ошолордон сактануу үчүн деп жана бир кыз туура айтты. Ошол дагы нерсе бар. Демек, мен кантип жоолукка келдим? Атамдын ошолорун укчумун, андан кийин Ататүрк Ала Тоо университетине келдим. Ал университеттен аябай такыба, мыкты ага эжейлерди көрдүм. Анан 4-5 тилде, 10 тилде эркин сүйлөгөн кыргыздын жаштарын көрдүм. Кыргыздын үй бүлөлүү адамдарын көрдүм. Алар кадимкидей эле сакал койбой эле, же болбосо узун кийим кийбестен эле, эркектерди айтып атам, костюм шым менен, бирок ушунчалык такыба адамдарды көрүп, демек, ислам ушундай жагынан да болсо болот турбайбы дейт. Азыр мага айтасыздар да, ой, баланча кийип алып мынтип жүрөт, баланча жоолук салынып алып тигинтип жүрөт, тигини карасаңыз ырдап атат, тигини карасаңыз бийлеп атат. Сен аны караба да, сен өзүңдү кара да. Келгиле ар бирибиз өзүбүздү карайбыз, Силер исламды караңыздар. Биз пендебиз, ар бирибиз күнөөлүүбүз. Кана кол көтөрүлөчү, кимдер күнөөлүү? Мына, биз баарыбыз күнөөлүүбүз, бирок эң жакшы жери Аллах Таала баарыбызды кечирүүчү. Ким ишенет Аллах Таала бүт күнөөбүздү кечирет дегенге? Азаматсыздар. Демек, биздин кечиресиз. Демек, жыйынтыктап айта турчу нерсебиз, ар бир аял заты өзүн тапкысы келсе, жоолукка келсин. Ушул видеону чыгарарда астына дагы текст кылып жазам.